Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Самара Каримовага каршы чыккан жамаат жаңы директорго да каршы болушууда. Чимкиректер кетсин. Ак үйдүн алдында парламенттин тарашын талап кылган митинг өтүп жатат. Бакыт Төрөбаев Атамекендин депутаты төрага болгонуна нааразы. Кыргызстанга Жаныш Бакиевдин аялы учуп келди. Аскер прокуратурасынын алдында Сегизбаевдин тарапташтары чогулду. Нурбек Сыдыгалиев жогорку кеңештин вице-спикери болуп шайланды. Райымбек Матраимовдун соттук отуруму качан башталаары белгилүү болду. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Эл аралык институт жүргүзгөн сурамжылоодо Садыр Жапаров эң көп элдин ишенимине ээ болгон. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Садыр Жапаров элдин ишеними боюнча жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында биринчи болду. Бул тууралуу Эл аралык республикалык институт жүргүзгөн сурамжылоодо белгилүү болгон. Сурамжылоодо сиз кайсы коомдук ишкерге же саясатчыга көбүрөөк ишенесиз деген суроо берилген. Анын жыйынтыгы боюнча Садыр Жапаров эң көп ишенимге татыган. Иликтөөгө катышкандардын 51% ага ишеним арттаарын билдирген. 2020-жылдын август айында ушундай эле сурамжылоодо Жапаров 8% ишенимге ээ болгону аталган отчетто айтылат. Садыр Жапаровдон кийинки орунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев турган. Ал 11% ишенимге татыса, 3-орунду Адахан Мадумаров 7%дык чек менен ээлеген. Андан кийинки орундарда Өмүрбек Бабанов, Артем Новиковдор турат. Булак медиа центр. Райымбек Матраимовдун соттук отуруму качан башталаары белгилүү болду. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата кылмыш иши сотко өттү. Бул тууралуу 24 KG агенттиги билдирди. Маалым болгондой, биринчи отурум 3 февралда 1 май райондук сотунда карала баштайт. 2020-жылы Райымбек Матраимовго карата кылмыш иши ачылып кармалган. Ал тергөө менен кызматташууга макул болгон жана мамлекетке зыян келтиргендиги үчүн 2 миллиард сом төлөп берген. Булак медиа центр. Нурбек Сыдыгалиев жогорку кеңештин вице-спикери болуп шайланды. Нурбек Сыдыгалиев жогорку кеңештин спикеринин орун басары болуп шайланды. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин отурумунда белгилүү болду. Ал депутаттардын 77 добушун алган. Ал эми Исмаилов 35 добушка ээ болгон. Буга чейин бул кызматты Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров аркалаган. Эске салсак, вице-спикерликке Өнүгүү Прогресс фракциясынан Уланбек Исмаилов, Атамекен фракциясынан Нурбек Сыдыгалиев көрсөтүлгөн болчу. Булак медиа центр. Аскер прокуратурасынын алдында Сегизбаевдин тарапташтары чогулду. Аскер прокуратурасынын имаратынын алдында Абдил Сегизбаевдин тарапташтары чогулду. Бул тууралуу Мээрим Асанова билдирген. Биз Абдил Сегизбаевди алып чыгышын күтүп жатабыз. Аны бүгүн 1 май райондук сотуна алып барышат, деди Асанова. Эске салсак, 25 январь күнү Аскер прокуратурасы Абдил Сегизбаевди Белизгейт боюнча кармаганы белгилүү болгон. Булак медиа центр. Чимкириктер кетсин. Ак үйдүн алдында парламенттин тарашын талап кылган митинг өтүп жатат. Бүгүн 27 январда Ак үйдүн алдына чогулган жарандар парламент тарасын деп талап кылышты. Болжол менен 40 чакты адам чогулган. Жакында жаңы бийлик келет. Ал мурунку бийликтин катасын кайталабасын. Бизге бай депутаттар керек эмес. Бизге иштей турган жаш кадрлар керек, деди митингке чыккан Мирлан Орозбаев. Аягында митингчилер бата кылышты. Белгилей кетсек, бүгүн 27 январда жогорку кеңештин жыйынында депутаттар вице-спикерди шайлап жатат. Булак Назар Ньюс KG. Бакыт Төрөбаев Атамекендин депутаты төрага болгонуна нааразы. Депутат Бакыт Төрөбаев вице-спикерди шайлоо боюнча эсептөө комиссиясына Атамекендин депутаты төрага болгонуна нааразы экенин бүгүн 27 январда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал Атамекен фракциясынан депутаттар бир нече комитеттин төрагасы экенин айтты. Бардык фракциялардан комитеттерде төрагалар бар. Эми мында дагы Атамекен фракциясынан депутатты эсептөө комиссиясынын төрагасы болду. Биз унчукпай отурабыз. Калыстык болуш керек да, деди ал. Белгилей кетсек, бүгүн 27 январда жогорку кеңештин жыйынында депутаттар вице-спикерди шайлап жатат. Эскерте кетсек, мурдагы вице-спикер Мирлан Бакиров белгисиз себептерден улам өткөн жылдын 23 декабрында кызматын тапшырган. Булак Назар Ньюс KG. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы. Абылгазыев Кумтөр боюнча эл кызыкчылыгына каршы келген токтомго кол койгон. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев өкмөт башында турган кезде мамлекеттик кызыкчылыктарына каршы Кумтөр Gold компания ишканасына геологиялык чалгындоо жүргүзүп, алтын казуу үчүн кошумча жер берүү боюнча документке кол койгон деп айыпталууда. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, кечээ 26 январь күнү Абылгазыев УКМКга суракка чакырылып, андан соң кармалганы айтылган. Абылгазыев премьер-министр болуп турган кезде мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгына каршы келген токтомго кол койгон. Жыйынтыгында Кумтөр алтын кенинин аянты 2 эсеге көбөйүп, 26 000 гектарга жетип калган. Ал аянтка мөңгүлөр менен
корук жерлер дагы кирет деп айтылат билдирүүдө. Ага чейин уникалдуу жаратылыш комплекстерин кызыл китепке кирген жаныбарлар дүйнөсүн сактап калуу үчүн аталган кендин аянтын кеңейтпөө боюнча өкмөттүн токтому бар болчу. Маалыматта аталган жерлерди иштетүү экологияга орду толгус зыян келтирип, ысык көлдүн биосферасына чоң залакасын тийгизери айтылды. Ошондой эле өлкөнүн гидроэнергетикалык системасында бузаары кошумчаланган. Булак Спутник KG. Кыргызстанга Жаныш Бакиевдин аялы учуп келди. Кыргызстанга Жаныш Бакиевдин жубайы Орозгүл Токторбаева учуп келди. Бул тууралуу ишенимдүү маалымат булагы Спутник агенттигине билдирди. Анын айтымында Токторбаева өлкөгө кечээ 26 январда башка фамилия менен кирген. Агенттиктин маектеши аны сүрөтүнөн таанып калганын билдирди. Буга чейин Токторбаеванын Кыргызстанга келгени боюнча маалымат соц тармакка тараган. Ырчы Айчүрөк Султанова аны менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап, келгениңе абдан кубанычтабыз деп жазган. Ошондой эле Токторбаеванын жакшы долбоору бар экенин белгилеген. Ырчы кийинчерээк сүрөттү өчүрүп салганы менен ал тарап кеткен. Жаныш Бакиев 2010 жылы апрель айында өлкөдөн куулган президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы. Агасы президент болуп турган мезгилде мамлекеттик күзөт кызматын жетектеген. Кийин алар Беларустан саясий башпаанек алышкан. Учурда Минск шаарында жашаары айтылат. Ал 2010 жылдын 7 апрелиндеги бир нече адам өмүрүн алган каргашалуу окуяга жана башка оор кылмыштарга күнөөлөнүп, аскердик сот тарабынан сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. 2016 жылдын июль айында жогорку сот 7 апрель боюнча акыркы чечимин чыгарган. Анда сот коллегиясы аскердик соттун өкүмүн күчүндө калтырган болчу. Булак Спутник KG. Жогорку сот Айда Салянованын ишин кайра кароого жиберүүдөн баш тартты. Бүгүн 27 январда жогорку сотто мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу кассациялык даттанууну кароо процесси өттү. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан маалымдашты. Ага ылайык Салянованын жактоочусу Рабига Садыкова иш боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу өндүрүш ишин жандандыруу өтүнүчү менен кайрылганы айтылат. Жогорку соттун 2021 жылы 27 январдагы токтому менен Айда Саляновага карата ачылган кылмыш ишин жандандыруу боюнча өтүнүчтөн баш тартылды деп айтылат маалыматта. Бул боюнча жактоочу Рабига Садыковага байланышканыбызда сот кассациялык даттануу боюнча чечимдин резолютивдик бөлүгүн гана окуганын, эмне себептен баш тартылганын толук түшүндүрүп бере албай турганын билдирди. Маалым болгондой, Айда Салянова Юстиция министрлиги болуп турганда кылмыш жасаганы үчүн издөөдө жүргөн Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узарткан деп айыпталып, 2017 жылдын 10 октябрында Ленин райондук соту тарабынан күчөтүлгөн тартипте 5 жылы эркинен ажыратылган. Сот өкүмү анын 2 жаштагы наристеси 14 жашка толгондо күчүнө кире турганы болгон. Маалымат булагы Супер KG сайты. Самара Каримовага каршы чыккан жамаат жаңы директорго да каршы болушууда. Бүгүн 27 январ күнү Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайына жаңы директор дайындалып, аны министрдин орун басары Ильяс Балташев тааныштырды. Бул тууралуу айрым маалымат булактары жазышууда. Окуу жайдын директорунун орун басары Райхан Самидинованын айтымында алар дайындаган талапкерди музыкалык окуу жайдын жамааты жактырышкан жок. Биз жамааттын атынан 3 талапкерди көрсөткөнбүз. Директордун орун басары мени да көрсөтүштү, бирок менин директор болуу оюмда жок. Ал эми бүгүн тааныштырган директор Ташполот уулу Ильяс биздин окуу жайда 2008 жылдан бери иштеп келет. Бир ооз мен да талапкерлигимди коюп жатам деп айтпады. 5 күндөн бери телефонун албай, сабактарына келбей жүрдү. Көрсө ушул ишти бүтүрүп жүрүптүр. Бизге бир ооз айтканда макул болбойт элек. Азыр Самара Каримованы колдогон 4 мугалим муну да колдоп жатышат. Бирок жамаат министрдин орун басарына да нааразычылыгын билдиришти. 3 ай сыноо мөөнөтү менен иштеп турсун деди. Бирок биз макул эмеспиз. Дагы арызданабыз. Кайра эле бизге маалымдабай, кеңешпей туруп жетекчи кылып коюп жатышат. Самара Каримова келгенде кандай таң калсак, азыр да таң калдык, деди Самидинова. Булак Назар Ньюс KG.